Ак кездемеден тегеретте кабатталып уролгон аялдардын бул баш кийимин баш кеп, сала коймо, ээк алмай, астыңкы жана үстүңкү тартма, тумарча, бадал сыяктуу негизги түрлөрү бар. Кеп такыя элечек чечкенде анын кеби бузулбас үчүн астынан кийилет. Ардактушум Кийип чечүүнү жеңилдеткен элечектин желке жагы менен ээк алмайы болот. Аны жыкканда ага тирек болууну мунун астыңкы тартмасы кыска 25-30 сантиметрге келет. Үстүңкү тартмасы же жыгымы элечектин бардык коромун тыкан кармап турат. Элдик салтта аялдар муну жаш өзгөчөлүктөрүнө ылайык кийишкен. Андан сырткары кыргыздын ар бир уруусунда ар башка элечек кийишкен дешет. Менин жанымда турган эки элечек бул биринчиси көл аймагына тиешелүү элечек, Буга уруусуна тиешелүү. Бунда деген экөөндө аябай чоң айырмачылыктар бар. Көл аймагына тиешелүү элечектердин дээрлик баарында жыгым деген болгон. Жыгым бул үстүңкү бөлүгү. Бардыгы оромдор оролуп бүткөндөн кийин үстүнөн жыгылат. Ал эми жанымда турган бул Талас аймагына тиешелүү Кушчу уруусунун элечеги болуп саналат. Бул жерде азыр 40 метр. Буну деген бизге Жумакан Исабекова деген апабыз көрсөтүп берген. Ушу былтыр эле сентябрь айында изилденди бул элечек. Анан апа отуруп алып буну 5 саат бою орогонбуз. Баягы илгерки чоң энесинен көргөн, кайненесинен көргөн элечекти эстеп, анан кийин аны кайра биз ороп, бул жери мындай болчу деп улам ороп кеткенден кийин кайра унутуп калып, кайра эстеп айтып берип отуруп ушу 5 саат убакыт кеткен буну орогонго. Мындан айырмачылык бул аркасында деген мындай ээк алмайлар бар, мындан экөө болот да. Илгертен элечек кийген айымдарды кайсы уруудан байдын же кедейдин аялы экенин, жашоо шарты начар болсо экинчи аял болуп тийгенинен бери анын кийген элечегинен билишкен. Анткени ар бир оролуусу ар башка болгон, анан да кимдин элечеги чоң болсо ал байдын аялы болуп эсептелинген. Бул жерде 40 метр болгонунун себеби дагы бар. Анткени илгери кездеме аябай тартыш болгондо бардык эле адам аябай көп кездемеге жете берген эмес, колунда жоктор болгон. Анан ошо кыргыз айымдары колунда эмне бар, статусу кандай, анан социалдык абалын ошо кийимдеринен айтып турганда айкындап 40 метр элечекти колунда бар баягы байдын айымдары гана кие алышкан да. Ал эми бул жерде деген 30 метр элечек, бул орто жашаган айымдар кийген. Анан дагы элечектин дайыр эмеси болгон, бул колунда жоктор ээк алмайын, куйрукчасын чыгарып эле эптеп башына кичине ором кылып алышкан да. Анан анткени элечеги жок жүргөн таптакыр болгон эмес, анан баягы элечегинин кездемеси азыраак болсо дагы бул шылдыңга калганда чүпүрөк баш деп, илгертеден эле кыргыздар башты барктап жүргөн эмеспи, ак нерсени башына кийишип. Элечекти эң көп оролгону 5 саатка созулган, себеби аны жаңы үйрөнүү менен көп убакытты талап кылган. Эми азыркы учурда көнүп калгандарына байланыштуу 1 саат аралыкта ороп бүтүшөт. Негизи эле элечекти деген бир айымга атайын арнап орогон да. Элечек ороо бул шаан шөкөт болгон, ырымы менен оролгон да. Башы бүтүн айымды алып келип, башы бүтүн дегенде бала чакасы бар, байы бар, турмуш жайы ордунда адамды алып келип анан оротушкан. Элечекти деген кыз келин болуп баргандан баштап оронуп жүргөн да. Анан шөкөттөлүп, аябай оролуп, казанга этти асып коюп, анан оронушканда эртеден кечке. Бул элечектин өзүнчө касиеттери дагы бар. Аны кийгенден кийин баягы ашыкча кыймыл да кыла албай каласың, өзүңчө токтолосуң, көп күлбөйсүң. Анан баягы ушу башында турган ак нерсеге татыктуу болоюн деген сезим болот да ичиңен. Өзүңчө эле анан бир бөлөкчө болот касиети, айтып жеткире алабыз. Айпер Адамкулова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, Таң Маанай.